Грек-Рим күрөшү боюнча Балбан Акжол Махмудов да үйлөнгөнү кабарланды. Facebook баракчасында Азамат Кыргызстан аттуу жаран Балбан үйлөнгөнүн жазып чыкты. Эске салсак, бүгүн Балбан кыз Айсулуу Тунубекова да турмушка чыкканы кабарланган. Акжол Махмудов дүйнөнүн 2, Азиянын 3 Олимпиада оюндарынын күмүш жана коло байгелеринин ээси. Алтын ала маалыматтар боюнча Акжол Махмудовдун жубайы Карагулжанын кызы. Suyuncu doğanlar Akçalovuz'un bir baş şehidi oldu. Ömürlük şehidin alt geldi de suyuncu duran suyuncuları dolayı mutlu olsun. Akçalov, kızın elmez. Köylü olsun. Ellerden bağrına trener olağanınız. Birinci trener siz olup sizin eleğimizden ötkönü Ahmedov'la sağınız. Oşondan birin aparıp balkanlarını çıkarıp östümeni bağırınız. Köşöközü gelindin bugünü durgan gün gelsin. Kıran ballar kıyla bak töreli durgan gün gelsin. Sizde çoğarla çıkkende veremem öyle durgan gün gelsin. Hazırda duruşumuzu karasam, daha hele güreşke düşçü jigitdey. Figuranız kursak çok baygıge çapçı gülükdey. Daha hele çıksa, pilemgen, sveji çıkar kıyıp koy. Kukruğu gerilip, köylük batkoy, talastay. Görünüşünü karasana, zimele çoğu çapçı manastay. Ama sildim hafta basap ne getirgan, baygı deyimin caraştay. Bir çındık aytsın ağrınar, balkin koşularsınar bağrınar. Men iki bulanı karasam, oylanıp ketip aratam. Çota boyunları dele tengeken, oyunları dele tengeken, çolunları dele tengeken, toyunları dele tengeken, kolunları dele tengeken, yaşınları dele tengeken, bir de % ağarıp kerattan çaçınları dele tengeken, bir ağınları dele tengeken, gerek olsa üylөнгөн bağlı. Kız gelindер күрөшү боюнча дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 6 жолку, Олимпиаданын күмүш жана коло байгелеринин ээси Айсулуу Тунубекова турмушка чыкты. Ал өзүнүн Instagram баракчасында өз адамын тапканын айтты. Өз адамыңа жолукканда сөз ашыкча болот экен. Мен бакытты жан дүйнө тынчтыгын жооп күтпөстөн жөн гана алып аракет кылган адамды таптым деп жазды Балбан кыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Таймураз долиясын башкаларга сатып жиберди. Сулайманов. Солордун катарында мен өзүм миним жакшы тааныймын, Таймуразга да кайрылдым. Таймураз ушу бир патриоттук кылып, ушу элдин бир көйгөйүн чечип койбойлубу? Ушу Өзгөн шаарынан айланып өтүш бир бүт эле бардык үчүн. Жалпы эле республикадан мына Баткенден келгени, Оштон келген, Жалал Абадтан өткөнү, Бишкектен келгени келип тыгылып 1 сааттап 2 сааттап турат. Ушуну бир чечип койбойлубу? Ушул элдин көйгөйүн чечиш, жолду салыш бир соо иштеп, аябай уговаривать эттим да. Анан ал айтты макуландага деп макул болду. Ошону менен аягында келип мына 99% бүткөндө айтып калды, ушу мен атам болбой атат. Саясатта сага туура келбейт экен. Ушул жерде ушул сен балам аралашпай эле койчу ушул долбоорго. Ушул керек болсо ошо өткөрүлө берчи деген маселени айтып атат деп мага кайрылды. Анан мен ошол эле мезгилде мына Демир банкка, Евразийский банкка кайрылдым. Андан сырткары бир топ инвесторлорго кайрылдым. Алар эми көрүшүп, жол даяр болуп турган жолго акчаны берет экен да. Ошону менен алар акчаны көрүп туруп беришти. Эми мен аябай ушунчалык чоң салым кошуп, сооп иш жасады эле эл үчүн. Мен ойлоймун, ал сыймык болду. Бир элдин көйгөйлүү проблемасын чечкениге иниме Таймуразга. Бирок чыгып кеткени мен үчүн, конечно, ушундай чоң проект эле чыгып кетти. Эми азыр ал жигит
толугу менен башкаларга сатып жиберди, берип жиберди өзүнүн долясыны. Атам бул долбоордон чык деди. Таймураз Ташиев өзгөн айланма жолун негиздөөчүлөр тизмесинен чыкканын айтты. Өзгөн айланма жолунун боюнча сиздин атыңыз аралашып жүрөт. Негизи бул проектке кантип аралашып калдыңыз эле, анан ушул боюнча айтсаңыздар. Бул проектке биз долбоорду Нурлан Чолпонбаевич мени сунуштаган мага. Ошо өзгөндө болсо тыгын болуп атат, альтернативный жол курайык дегенден биз ушул долбоордо катышып калдык. Бул жака кеткен каражатты каяктан алдыңыз? Бул жака кеткен каражатты 20 жыл мурун курулган заводубуз бар эле. Ошо заводду сатып, жана болсо кредит алып туруп экөөнүн баарын кошуп, бул жолго сатпадык. Негизи эле айтсаңыз, бул жол өзү канча жылда өзүн акташы мүмкүн эле? Бул жол өтө татаал жолдордун бириси. Бул жол 15 жылдан 20 жылдын ичинде өзүн акташ керек экен. Азыр долбоордо сиз барсызбы? Бул долбоордо азыр мен жокмун. Бул долбоорду кача бир айга жетпей Темиров Лайф деген бир блогер болсо видео чыгарган кезинде ошо видеодон атам көрүп, анан атам өзүнүн сунушун айтып, балам силер жакшылык кылып атсаңар, ошо жакшылыкты көрө албай сенин жаман мамлекеттен акча урдуп атасың дегенде мааниде көрсөтүп атканына байланыштуу бул долбоордон чык деди. Долбоордон мен бүгүн чыгып кеттим. Жана үй бүлөбүздүн бизде эч кандай катышыбыз жок. Биз бул долбоордон 100% чыгып кеттик. Негизи эле бул жака долбоорго катышып атканда кандай максаттар менен кошулдуңуз эле негизи? Максаттар болсо ушу элдерге жардам берейик деп, долбоор болсо өтө кыйын, татаал болгонуна байланыштуу бул долбоорду өзүбүз апарайык дегенбиз. Мен баягы эле айтып кетип атканда 15 жылдан 20 жылга чейин убакыт кармап калат экен. Бул бизнесмендер келип алып 15 жыл, 20 жыл акчаны сарптабайт бул жолго. Бул өтө долгий проект болот, орусча айтканда. Ошондуктан билбейм мен бул жагын кандай кылыш керек. Садыр Жапаров 3 жылдан бери өлкөбүздө бир дагы митинг болгон жок, стабилдүүлүк орноду. Байкадыңыздарбы? Акыркы 3 жылдан бери өлкөбүздө бир дагы митинг болгон жок. Стабилдүүлүк орноду, экономикабыз көтөрүлдү, ички дүң продукциябыз өстү. Ошол үчүн тыштан келген инвесторлор азыр кезекке келип тура баштады мына. Бурда биз инвесторлорду тандачу элек, чакырып ушундай кылчу элек, келгилечи депчи. То есть бизди инвесторлор тандачу элек, барсамбы, барбасамбы деп. Азыр биз инвесторлорду тандап атабыз. Кимисин тандасак, мунубу же мунубу. Бул арзан куруп берип атабы, сапаты жакшыбы же мунукубу деп туруп, мына биз тандап атабыз азыр мына. Ошого Кудайга тобо дешибиз керек.